Ассаламу алейкум достор, каналыма кош келиңиз. Каналым аркылуу сиз менен амандашып жолукканыма абдан кубанычтамын. Каналдан алыстабай мен менен бирге болуңуз. Кандай болот, кантип жасалат десеңиз, мен менен бирге болуңуз. Биз баштадык. Ден соолукка пайдалуу витаминдүү нокотубузду таза жууп алабыз. Таза жуулган нокотубузду казаныбызга салып кайнатууну баштадык. Эч кандай башка кошулмалардын кереги жок. Бир гана болгону сууну көбүрөөк куясыз. 1 чай кашык өлчөмүндө соданы салып кайнатасыз. Жай отто 3,5 саат аралыгында даяр болуп калат. Бизге рулет үчүн 4 жумуртка керек болот. Эми рулетти баштадык. 4 жумуртканы идишибизге салабыз. Идишке салып, үстүнө кум шекер салабыз. 120 грамм өлчөмүндө керек болот. Аны биз таразанын жардамында өлчөйбүз. Мынакей достор, 120 грамм кум шекерди өлчөп алдык. Эми муну миксердин жардамында көбүртүп алабыз. Достор, каналда жаңы болсоңуз, сөзсүз түрдө каналга катталууну унутпаңыз. Мынакей ушинтип коюу масса пайда болгончо миксерлеп аралаштырабыз. Каналда жаңы болсоңуз, сөзсүз түрдө подписаться кнопкасын басып, жандагы коңгуроочону кагып коюңуз. Каналдагы жаңыдан чыгып жаткан видеолор сизге байма-бай утуру жетип турат. Каналдагы жаңылыктарды билип турасыз. Мынакей достор, мен орточо ылдамдыкта 10 мүнөткө жетип жетпеген убакытта көбүртүп алдым. Ушинтип сөзсүз түрдө видеонун аягына чейин байкап турсаңыз, кантип жасалат, кандай болот билип аласыз. Мынакей достор, биздики уже даяр болуп калды. Сөзсүз түрдө сиз дагы даярдап көрүңүз. Бул рулеттин камырына эч кандай разрыхлитель, ванилин, соданын кереги жок. Мынакей ушундай коюу масса пайда болду. Эми буга биз электен өткөн 150 грамм өлчөмүндөгү унубузду салып, жакшылап аралаштырып алабыз. Рулетибиздин ичине крем даярдаган жокмун, жөн гана алманы кесип саламын. Аны видеонун жүрүшүндө көрөсүз. Мынакей биздин унду 2ге бөлүп салып алдым, жакшылап аралаштырып, бир четке коюп турабыз. Даяр. Энди лапатанын жардамында камырыбызды ортого үйүп, бир четке койдум. Эми болсо рулетибиздин ичине ушундай алма керек болот. Алманы сүйүп жеп каалагандар калыңыраак салса болот. Биздикилер үчүн мен бир катар эле тизип койдум, жукараак кылып. Үстүнө кум шекерди ушинтип сээп даярдап аласыз дагы. Даяр камырыбызды алманын үстүнө салып, тегиз жайып, 150 градуста 30-35 мүнөт аралыгында бышырып аласыз. Рулет бышканга чейин духовканын оозун ачууга болбойт. Мына биздин бисквит рулетибиз бышып чыкты. Эми муну астына пергамент кагаз жок болгондуктан ушундай кагаздан эле салып койдум. Мынакей. Эми муну ороп алабыз рулетибизди. Муздатуу үчүн ушундай дасмалга салдым. Бөлмө температурасында өзү муздаганча ушинтип ороп коебуз. Биздин бисквитибиз убакыт өттү, даяр. Эми муну тарелкаларга кесип коюп,
дастарканга койсоңуз болот. Аябай сонун болду. Конок тоскондо дагы ушундай жасасаңыз эч кандай уялбайсыз. Дастаркандын көркүн ачкан ушундай сонун рулетти өз колуңуз менен даярдасаңыз болот. Мынакей достор, аябай сонун ушундай рулетти өз колуңуз менен жасап балдарыңызды кубантыңыз. Мынакей биздин рулет даяр болду. Тамагыңыздар таттуу болсун. Видео жаккан болсо сөзсүз түрдө жакындарыңыз менен бөлүшүп кетиңиз. Комментарийга жакшы ой, тилек, каалоолоруңузду жазып кетиңиз. Сөзсүз түрдө каналга катталууну унутпаңыз. Малинадан кошуп жеп көрөйүн деп жатам. Аябай сонун болот экен. Сиздер дагы сөзсүз түрдө жасап жеп көрүңүз. Ар ким өзүнүн табитине жараша даярдасын, начинкалуу кылып жесе болот. Биздин нокотубуз да даяр болуп чыкты. Бышайын деген убакытта тузун салып койгонмун. Ушинтип жесеңиз болот. Тамагыңыздар таттуу болсун. Кийинки видеодон жолукканча.